ondan soň ertegi günde azına göz kararı bolsun deyip. Okuçularga sunuşlar eken. Mümkün bolşunça erте turuga hareket kılışsın deyip, öz gündörün, öz wagtlaryny planlaştırışsın. Bu wagtlaryny açık manilүү işlerге sarptaşsın deyip. Manilүү dep emneni aytабыз? Пайдалуу билим алганда, ден соолугуна кам көргөнгө ошолорду пландаштырып, андан кийин башка убакытларды калган өздөрүнүн кызыкчылыктарына деп атат. Күндөрү бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпеген иштерин жык-чыйма толтурбасын дейт. Эгер жамчыш башталганда турса, мүмкүнчүлүктөрүн баалап, аягына чыгып жөнүндө ойлонушсун дейт. Иши ийгиликсиз болуп калса, ийгесин өз тажрыйбасын анализдеп, өзүнүн жана башкалардын катасын кайталамоого аракет жасасын. Азыр пайдалуу билим алуу үчүн көбүрөөк убакытты табууга аракеттенишсин. Себеби билим наркы жокпайлык жана каражат экенин мынтан чыгармасын дейт. Күн сайын жасаган иштерине, кылган аракеттерине баа берип, алар жөнүндө ойлонушсун. Күнү эмнеге сарпталганын анализдеп, чыйындык чыгарышсын. Демек, балдарга айтышыбыз керек. Көрдүңөрбү? Ушу секундда бөлүнөт жашоо рас эле. Саат менен керексиз маалыматтарды окуп телефонду карап отурганга болбойт дегенди айтышыбыз керек. Убакытты сактоонун болжолдуу эрежелерин балдарга беребиз. Алдыңа реалдуу максат кой, өз убактысына божобой бол, убакыттын тез өтөөрүн эсинен чыгарба, өзүнүн билгичтиктерине сын көз менен кара, кыйынчылыктарды жеңгенге аракет кыл дейбиз. Өзүндөгү коркунуч менен жалкоолукка каршы күрөш, өзүнүн жүрүш-турушун жана кылык жоруктарын анализде, башка адамдардын же кумарлануулардын башкаруусуна жол бербе, өзгөчө компьютерлик оюндарга, түрдүү ар түрдүү фильмдерге, ага чындыкты айта турган досторду изде, жасакерлерди өзүңдөн убагыла дейт. Анан балдарга муну айтып беребиз, убакытты казып алууга болбойт, сатып алууга убакытты болбойт, мураска бирөөгө калтырып кеткенге болбойт, белекке берүүгө болбойт, талап кылууга болбойт жана убакытты кармап турууга болбой турган нерсе. Ошондуктан Макаренко деген улуу педагог мынтип айткан экен: башкалардын жардамысыз өзүнө буйрук бере алган адам эркин адам. Анын эркиндиги өзүнүн гана көз каранды. Ал убакыт ал үчүн иштейт дейт. Демек, убакыт балдар үчүн иштеш үчүн урматтуу ата-энелер, педагогдор менен сиздер биргеликте ушуну туура жолго коюп иштешиңиз керек.